биринчи англис тилин сөзсүз билиш керекпи же билбей койсо болобу деген квалификациялык талапка киргизишибиз керек да. Эч кандай зыян эмес, канча көп билсек ошончолук жакшы иш алып барууга. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өлкөдөгү эл аралык университеттердин мамлекеттик тил боюнча окутуучулары үчүн үзгүлтүксүз семинарлар уюштурулуп турат. Кезектеги семинарды окутуу тил мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуучу инновациялык борбордо өттү. Мындай иш-чаранын негизги максаты Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке ашыруу боюнча каралган эл аралык жогорку окуу жайларында кыргыз тили жана адабияты окуу сабактарын окутуучуларынын кызматташуусун уюштуруу милдетин аткарууга багытталган. Биздин негизги максатыбыз бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп жаткан кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методикасы, башкача айтканда коммуникативдик метод тууралуу, ошондой эле тилди предметтер аркылуу интеграциялап окутуу, башкача айтканда клел методу менен кыргыз тилин кантип окутсак болот. Ушул багытта ошондой эле мына бүгүнкү күндө билим берүү тармагында бул эл аралык деңгээлде эң актуалдуу болуп турган маселенин бири бул PISA маселеси. Башкача айтканда эл аралык деңгээлде балдардын билимин баалоого даярдык көрүп жаткан учурубуз бүгүнкү күндө бул 25-жылы өтөт. Муну ошол PISAга даярдоодо кыргыз тили сабагынын орду канчалык деңгээлде болот жана биз кантип туура окутушубуз керек. Мына ушул маселенин тегерегинде семинарда өтө турган адистер бүгүнкү күндө улуттук тренердик деңгээлге өсүп жеткен окутуучулар. Алар өлкөнүн бардык региондорун кыдырып, мамлекеттик тилди окутуу боюнча өз алдынча 12 программа иштеп чыгышкан. Бул программаны жайылтуу максатында семинарга келген эл аралык университеттерде кыргыз тилинен сабак берген мугалимдер менен тажрыйбаларын бөлүшүп, айрыкча мектеп программасында окутулуп жаткан айрым маселелер боюнча өздөрүнүн пикирин айтып, ойлорун ортого салышты. Биздин мамлекетибиздин элин бириктирүүчү күчү катары мамлекеттик тил гана чыгышы мүмкүн деп туруп ушул идеяны коюп, ошонун негизинде биздин борбор ачылган. Бул жерде кыргыз тилин биринчи тил катары, эне тил катары окуткан, кыргыз тилин экинчи тил катары окуткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстары уюштурулат. Эмне үчүн биринчи тил, экинчи тил деп атабыз? Мамлекеттик тилибиздин саясий орду бул биринчи. Себеби бул кыргыз мамлекетинин мамлекеттик тили. Бирок методикалык жактан караганда кыргыз класстарында, окутуу кыргыз классында жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз улутундагы гана балдар эмес, өзбек улутундагы, бүгүнкү күндө орус улутундагы да балдар окуп атат. Кыргыз балдар үчүн бул эне тил, бирок башка улуттагы балдар кыргыз классында окуп атса, бул биринчи тил. Мамлекеттик тилди окутууда функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу быйылкы жылдын негизги багыты. Адистердин айтуусунда кыргыз тилин окутуп жатканда эртеңки күнү кыргыз тили боюнча адистерди даярдагандай грамматикалык эрежелерди жаттатып окутуу туура эмес. Мектепти бүткөндөн кийин балдар кыргыз тилинде эркин сүйлөп, тилди курал катары колдоно алышпайт. Ошондуктан семинарда кыргыз тилин окутуучуларга функционалдык сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болуунун жолдорун көрсөтүп, түшүндүрүп беришти. 2 жылдан бери биздин борборубуз кыргыз тилди функционалдык сабаттуулук катары колдонуу жөн эле эреже эмес, ошол билген тилди баарлашууда, академиялык окууда, билим алганда, саясатта, көчөгө чыкканда, достор менен сүйлөшкөндө кандай колдонуш керек? Функционалдык сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болууга жолдорун көрсөтүп атабыз мугалимдерге. Кыргыз тилди экинчи тил катары айтайлы орус улутундагы, өзбек, тажик улутундагы балдар үчүн бул эне тил эмес. Бирок алар дагы мамлекеттик тилди керектүү деңгээлде билиш керек, билим алыш керек, өзүнүн оюн жеткизиш керек. Өлкөдөгү мектептерде окутуу 4 тилде жүргүзүлөт. Кыргыз тили кыргыз класстарында биринчи тил катары, ал эми орус, тажик, өзбек мектептери үчүн экинчи тил катары окутулат. Экинчи тил катары окуган класстарда мугалимдин сабак учурунда балдарга орусча кайрылганы, айрым эл аралык университеттерде кыргыз тилин окуткан окутуучулардан англис тили менен орус тилин билүүсү талап кылынып жатканы айтылып, бул кызуу талкууларды жаратып, суроо жооптор болду. Улам лексикасын байытып, кайсы бир деңгээлде кыргыз тилин колдонуп атырган кылып үйрөтүп чыгуу колдон келет ошол кыздын жайында.
Туура айттыңыз, англичаниндерге барып тил үйрөнөбүз десек, англичаниндер кыргыз тилин үйрөнүп туруп, анан кийин кыргыздарды англис тилин үйрөтпөйт да, Ушуну бизден көп талап кылып эле кыйнабай эле коюшса. Ушул англис тилин оку, сен англис тилин мынча деңгээлге бил, тигинче деңгээлге бил дегенди жоготуп коюшса. Мисалы бизге университеттен ошондой талап коюлуп атат да. Силер методичка жазганда кыргыз тилинин көнүгүүлөрүн бериңерби, орус тилинде ошондой көнүгүүлөрүн бергиле, алар орус тилдүүлөр түшүнбөй калып атат. Эгерде кыргызча тапшырманын берилишин жөнөкөйлөтүүнү үйрөтүңүз десе, башка кеп. Тапшырманы бала түшүнө тургандай түшүндүрүп, формулировкасын кыска, жөнөкөй бер. Деңгээлдер туура келет да, Баланын аткарышына үлгү бер. Бул үлгүнү карап туруп аткарсын десе, башка кеп. Анан аны оор эле берип, анан орусчага которуп кой десе, орус тилин окуй бербейби кайра? Семинарда белгилүү болгондой, айрым эл аралык жогорку окуу жайларында кыргыз тилинен сабак берген мугалимден орус тилин, англис тилин билүүсү талап кылынып жаткандыгынын бирден бир себеби кыргыз тилчинин талаптары кандай болуш керек деген квалификация боюнча бүгүнкү күнгө чейин эч кандай укуктук ченемдик акт жок болгондуктан кээ бир университеттердеги тилчи мугалимдерге туура эмес талаптар коюлат. Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова кыргыз тилчи сабагын которууга милдеттүү эмес экенин баса белгиледи. Кыргыз тилчи англис тилин сөзсүз билиш керекпи же билбей койсо болобу деген квалификациялык талапка киргизишибиз керек да. Тил билген зыян эмес, албетте зыян эмес, эч кандай зыян эмес. Канча көп билсек ошончо жакшы иш алып барууга. Бирок жанагындай мисалы түрк курсуна бардым мен деле, түрк иши деле болгон жок, орус отурабы, кыргыз отурабы эч иши болгон жок. Түркчө эле кете берет экен. Монжол сабакка түшүндүү боюнча жалгырап отуруп, Айгүл Акчапарынын айткандай 10 сабактан ачкандан кийин мынтип атпады беле, кече деп анан акырындап кабыл ала баштайт экенсиң. Мына ошол экени биз бүгүнкү күндө аныктабашыбыз керек. Анан тиги Мира Жембаевна которгонго эч ким милдеттүү эмес, муну айтып эле кетабыз. Токтом чыккан. Которгонго бир да кыргыз тилчи милдеттүү эмес. Кыргыз тилчи котормочу эмес. Котормочу эмес, котормочулукка 5 жыл окуйт атайын, диплом алат аны үчүн. Кыргыз тилчи котормочу эмес. Биз жана квалификациялык талапка ушуну дагы киргизишибиз керек талапка. Ошол министрликтин буйругу менен бекип, ар бир кыргыз тилчи столдун чекесинде турганда, мына ошого таяп айтасыз, мына буйрук боюнча мен которгонго акым жок. Мен которбойм, мен которгончу эмесмин, биз айтып келатабыз. Ким которо албайт, кайсы жетекчи? Мына азыр жана мыйзам долбоору боюнча айтып атпайбы? B2 деңгээлинде конституциялык мыйзам кабыл алынса, бул 3-сүндө. B2 деңгээлинде билбеген мамлекеттик кызматкер мамлекеттик кызматта иштегенге акысы жок, кабыл алынбайт деп атат. Демек азыр биз ушундай маселелер болгондо айтабыз, жетекчи которгонду билбейби, чөтөгүнөн акча чыгарсын, котортсун. Тилди эреже катары эмес, курал катары окутуу үчүн инновациялык технологиялар борборунун адистери тарабынан бир нече усулдук китептер даярдалган. Аларды борбордун жетекчиси Гүлмира Артыкбаева семинардын катышуучуларына сыймыктануу менен тааныштырды. Алардын арасында тил боюнча эксперт Айгүл Оморова жазган китеп 5-класстан 8-класска чейин кыргыз тилин окутууга арналган. Анда функционалдык сабаттуулукка жана окурмандык сабаттуулукка мугалим кайсы ыкма менен иштөөгө болору мисалдар менен так көрсөтүлүп берилген. Программа жазып, стандарт жазган мугалимдер ошондо биздин центрде иштеп чыгылган китептердин бири бул бала бакчадан баштап кыргыз тилин үйрөнүү, көп тилдүү болуу, эне тилин сактап калуу, расмий тилди билүү, чет тилди билүү. Билип атасыздар, азыр бала бакчадан баштап биз чет тил жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул китеп орус, өзбек, тажик мектептерде окуган балдардын кыргыз тили боюнча тил деңгээлин жогорулатуу курсу. Бул комплекс мугалимдер үчүн колдонмо, балдар үчүн практикалык курс. Бул комплекстин автору дагы Айгүл Абдыкапарова. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутканда 5-6, 7, 8 класстар үчүн линейка китеп жазган автору. Биз үчүн бул чоң сыймык. Айгүл Абдыкапаровна Оморова. Бүгүнкү күnkү иш-чарабызда биз эл аралык университеттердин жогорку окуу жайларынын кыргыз тили мугалимдерине атайын өзүбүздүн программаларыбыз менен тааныштыруу максатында өттүк. Биздин программалар негизинен бала бакчалардын тарбиячыларына, мектептердин мугалимдерине жана жогорку окуу жайларынын окутуучуларына арналган. Бул
программалардын көптүгү жана алардын ар кандай кызыктуу заманбап талапка ылайыктуу экендиги жөнүндө сөз кылдык жана ошолордун мазмуну жөнүндө талкуу болду. Негизинен тааныштыруу максатында биздин багыт кандай бараткандыгын, айрыкча менин айткан сөзүм бул окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин окутуу боюнча коммуникативдик мамилени жана ошол мектептерде тил окутууга инновациялык жаңы заманбап ыкмалар жөнүндө сөз кылдык. Угуучулардын бул өтө актуалдуу, кызыктуу экендиги жөнүндө суроолору байкалды. Медиа сабаттуулук жаңылыктарды колдонуу боюнча кайсы аймактагылар же болбосо шаарга жакындары жакшы билишеби же ага байланыштуу эмеспи? Жакын ыкмаларды колдонууга бүткүл республиканын кыргыз тилчилери кызыгат. Негизи алар тил окутууда акыркы кезде телесабактар, ар кандай видео каражаттар, кошумча ресурстар колдонуу, жаңы заманбап окуу китептери менен иштөө алар үчүн өтө маанилүү болгондуктан мындай кайсы бир аймакты бөлүп айта албайт болчумун. Бардык эле аймактын мугалимдери жеткиликтүү ушундай бардык нерсени өздөштүрүп калган, колдоно алышат. Мугалимдерге кандай кеңеш берет элеңиз? Тил окутууда сөзсүз түрдө дүйнөлүк практикага таянуу керек. Жана өзүбүздүн аймактын өзгөчөлүгүн эске алып, ошол дүйнөлүк практикадагы материалдарды, теория болобу, практикалык материалдар болобу, аны өзүбүздүн аймакка ылайыкташтырып иштеп чыгуу керек. Мугалим өзүнүн окуучуларынын өзгөчөлүгүн мугалим гана билет. Өзүнүн окуучуларынын муктаждыктарын, көйгөйлөрүн, эмнеге кызыгарын, кайсы жакта кыргыз тилин колдоно аларын же албай тургандыгын бардык маселелерди мугалим өзү түшүнөт жана ошондуктан өзүнүн окуучуларынын көйгөйлөрүнө жараша иштеп чыгыш керек. Эне тилди окутканда биз жөн эле эрежени жаттатуу эмес, бүгүнкү күндө биз функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу жөнүндө айтып атабыз. Себеби кыргыз тилди биринчи тил катары, эне тил катары окутуп атканда мугалимдер эреже жаттатып, этиш, эртеден кечке чейин эреже. Булар эртеңки күндө кыргыз тили боюнча адис даярдагандай даярдап атат. Мектепти бүткөндө балдар кыргыз тилди курал катары колдонбой жатат. Тил бул курал, эң күчтүү курал. Бул дүйнөдө бир жакшы нерсеге жетишем десең, душмандар менен теппе тең сүйлөшөм десең, достор менен ачылып сүйлөшөм десең, тилди жакшы деңгээлде билиш керек. Биз тилди окутуп атканда тилди курал катары эмес, тилди болгону эреже катары окутуп атабыз. Мамлекеттик тилди окутууда жогорудагыдай кемчиликтерди жоюуга аталган борбор тарабынан программалар иштелип, бир нече методикалык китептер чыгып, жалпы кыргыз тилинен сабак берген мугалимдерге сунушталган. Семинарга келген окутуучулар өздөрүнө пайдалуу тажрыйбаларды алышканын жашырган жок. Эл аралык университеттердин мамлекеттик тилди үйрөтүүдөгү окуу усулдук семинары абдан кызыктуу сонун болду. Бизге эң пайдалуусу бул жерде жанагы жогоруда Айгүл Абдыкапаровнан өткөн семинар аябай бир кызыктуу талкуу жаратып, мугалимдерге дагы бир кийинки ошол студентке болобу же болбосо мектеп окуучуларына болобу башка тилдеги улуттагы ошол кыргыз мамлекеттик тилин үйрөтүүдөгү методдорун колдонгонго бир чоң түрткү болду да. Семинар абдан түшүмдүү болду. Биз бул семинардын жыйынтыгы менен өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди калтырдык. Тыгыз иштешүү мерчимделди. Кыргыз тилинин чет элдиктер арасында сүйлөшүшү, функционалдык кызматы тереңдейт деген зор ишеним менен кетип жатабыз. Келгениме өкүнгөн жокмун. Көп жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз. Анткени бул кыргыз тилинин өзгөчө мамлекеттик тилдин беделин көтөрүүгө карата абдан жакшы ыкмаларды ойлоп таап кетиптир. Анткени бизде окуган ар улуттун өкүлдөрү бар да, ошол ар улуттун өкүлдөрүн окутууда кандай ыкмаларды колдонуш керек, ошол мамлекеттик тилди үйрөнүүгө кантип кызыктырыш керек экендигинин жолдорун абдан жакшы ыкмаларды ойлонуштуруп келишиптир. Коммуникативдик ыкма бул өзгөчө бүгүнкү күндөгү өзгөчө актуалдуу маселе.
Анын үстүндө мугалимдер бүгүнкү күндө эмгектенип жатышат. Интерактивди пайда алыш үчүн коммуникативдик ыкма сөзсүз керек. Азыркы айтылып аткан ыкмаларды колдонуу менен практикалап өтүп атам сабагымда. Азыркы өзгөчө жана биринчи сүйлөп кеткен эжеке Оморова эжекенин айткандарын аны дагы андан ары кеңейтип, андан ары кызыктырууш үчүн дагы бир көптөгөн материалдарды алдым, ыраазымын. Кыргыз тилинин азыр 6 деңгээли бар. 1-4 класстын балдары А1 деңгээлинде билим алышат. 5-9 класстар А2 деңгээлинде, ал эми мектепти бүткөндө Б1 деңгээлинде, бакалаврды бүткөндө Б2 деңгээлинде, магистратурада окугандар С1 деңгээлинде кыргыз тилин билиши керек. Ошондуктан экинчи тил катары окутуп жатканда методикалык мамиле тилди деңгээлди окутуу болушу керек. Мугалимдер көпчүлүгү экинчи тилди окутуп атканда кыргыз тилди биринчи тил катары окуткандай окутуп атат. Дагы эле эреже менен гана чектелип. Биз азыр айтып атабыз, жок, тил бул курал. Тилди эреже менен эмес, тилди колдонууга үйрөтүшүбүз керек. Кеп бул адамдын тилди өздөштүргөнү. Тилге адам ээ боло албайт. Тил бизге эл. Кыргыз тили ушул Кыргызстанда жашаган бардыгыбыздын ээси. Биз кыргыз тилди мен ээлеп алдым деп айта албайбыз. Бирок кыргыз тилди өздөштүрүп, менин кебим, кыргыз кебим жакшы деңгээлде, мен сүйлөшө алам, мен жаза алам, мен өз оюмду жеткизе алам деген курал катары колдонууга азыр бүгүнкү күндө балдарды үйрөтүшүбүз керек. Аны илимий сөз менен айтканда функционалдык сабаттуулуктун компетенцияларын балдар билиш керек. Ошого ээ болуш керек. Ошентип, республикабыздагы эл аралык университеттердин кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучулары инновациялык технологиялар борборунда өткөн семинарда адистер менен ой бөлүшүп, алган тажрыйбаларын өз окуу жайларында колдонууга шыктанып кайтышты. Мугалимдерден билим алган көп улуттуу өлкөбүздүн жаштары мамлекеттик тилибизди мыкты үйрөнүп, аны өз ара мамиле күтүүнүн куралы катары колдоно алат деген үмүттөбүз.